Сапар Исаков Кыргызстанга канча миллиард доллар зыян алып келген? Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков учурунда Бишкек ТЭСти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып, иши тергелип сотко өткөнүн билебиз. Тергөөнүн жүрүшүндө ТЭСти модернизациялоодо жалпысынан 111 миллион доллар сол чөнтөктөргө кирип кеткени белгилүү болгон. Демек ошол долбоорду жүзөгө ашыруу үчүн Кытайдан алынган кредит максаттуу пайдаланбай, жеке адамдардын кызыкчылыгына пайдаланып кеткенин түшүнсөк болот. Мына ушул долбоорду ишке ашырууда ал президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы болуп турган Сапар Исаков башкы куратор болгону белгилүү. Көрсө, Сапар Исаков мындай миллиондорду ТЭЦтен башка жактардан да жасаган тура. Мисалы, Кыргызстан ЕАЭСке кирип жаткан маалда анын шарттарын ыңгайлашуу үчүн Россия президенти Владимир Путин жеке чечими менен биздин өлкөгө 200 миллион доллар каражат кайтарымсыз жардам катары берилген. Бул суммадагы акча Кыргызстандын ЕАЭСке толук кандуу ыңгайлашуусуна кеңири жетиши керек эле. Тиешелүү лабораторияларды курууга жана республиканын инфраструктурасын бекемдөөгө жетет эле. Бирок ошол убада кылынган аудиториялардын курулушу өтө кечеңдеген. Эмнеге андай болду эле? Көрсө, ошол убактагы президент Алмазбек Атамбаевдин оң колу Сапар Исаковдун жеке кийлигишүүсү менен ошол 200 миллион доллардын 129 миллиону россиялык азербайжандык олигархтын жеке компаниясы Крокос Internationalга берилип кеткен экен. Мына ушундай жол менен Кыргызстанды өтө чоң суммадагы акчага тоношкон. Кыргызстан ЕАЭСтин шартына даяр болбой калган. Бирок ошол эле убакта Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы бир топ адамдар ойго келбегендей байып алышкан. Алардын арасында Сапар Исаков да болгон. Бул көз боемочулук үчүн Россия президенти Владимир Путин ага жоопкер болгон Россиянын бажысынын мурдагы башчысы Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиянын жетекчиси Бельяниновду кызматтан алган. Ага карата кылмыш иши козголуп, үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Ал тинтүүдө көптөгөн миллион долларлар табылган. Ал эми бул көз боемочулуктун кыргыз тараптагы жоопкери болгон Сапар Исаков тескерисинче тышкы саясат бөлүмүнүн башчылыгынан Кыргыз Республикасынын президенттик аппаратынын жетекчиси кызматына көтөрүлгөн. Сапар Исаковдун дагы бир кыргыз эли үчүн жасаган кыяматчылыгы бул 2015-жылдагы декабрда Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСтин куруу боюнча Русгидро менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу денонсациялоону демилгелеп чыкканы болгон. Ошентип ГЭС да курулган эмес. Бирок Кыргызстан Русгидрого 37 миллион доллар карыз болуп калган. Бул сумма биздин өлкөнүн бюджети үчүн өтө чоң каражат экенин жакшы билебиз. Андан кийин Русгидронун ордуна Сапар Исаков чехиялык Liglas компаниясын таап келген. Бул компания банкроттук абалда турган. Анан дагы анын жүгүрткөн каражаты эч качан 10 000 АКШ долларынан ашкан эмес. Андан калса алар гидроэлектростанцияларын курмак турсун, анда ишке жакында жолоп көрүшпөгөн экен. Ошентип алардын тажрыйбасынын жана жетишерлик каражатынын жоктугуна карабай, Сапар Исаков аларга Жогорку Нарын каскадындагы ГЭСти курууну конкурсу жок эле берип койгон. Анын аягы эмне менен бүткөнүн коомчулук жакшы билет. Мындан сырткары Сапар Исаков өзүнүн жердеши Калык Султанов экөө Кыргызстандагы жолдорду куруу үчүн Кытайдан берилген кредиттин жарымынан көбүн өздөрүнүн чөнтөгүнө иштеп коюшкан экен. Дагы бир жагдайды айта кетүү керек. 2014-жылы Сапар Исаковдун жеке көрсөтмөсү менен бардык бюджеттик процедураларын бузуу менен Ысык көлдөгү ипподромду курууга бюджеттен 100 миллион сом бөлүнгөн. Андан кийин ал жаңы ипподром бузулуп калган. Ошондон кийин жаңы ипподром 1,5 миллиард сомго курулган. Демек адегендеги 100 миллион сом жөн эле желге учкан болуп атабы? Мына ушул жагдайларга тиешелүү укук коргоо органдары көңүл бурат болду экен.